Assalamu alaikum, урматтуу Кыргыз эли, урматтуу өлкө башчылары, район башчылары, облус башчылары. Согуштун башталганына, граждандык согуштун башталганына бүгүн 3-күн болуп баратат. Кыргыз тараптан бир дагы ок чыккан жок. Мен бул айылдын тургуну эмесмин, башка айылдын тургунумун, бирок айла жоктун айынан тышым жалын ичим чок болуп келдик биз. Атайык десек, бизге уруксат берген жок. Биз жолдон азыр 3 тосмодон өтүп келдик. Биринчисинен алды өтүп, экинчисинен качып өтүп, үчүнчүсүнөн дагы качып өттүк. Бизди нар жактагы элди өткөзгөн жок бул жака. Биякта туруктуу дейт, бирок абал туруктуу эмес экен. Азыр жарым саат мурда бир балам путу катып кетти. Бул бийлик же бизди арка достуктун жерин таждерге берген атабы? Же урматтуу Камчек Ташиев, сиздин оюңуз башка жактабы? Бул жакта ушунча эл кыйналып атса, канча эл үй тонолду. Канча деген жер, канча деген мал тонолду. Же бул мамлекеттин майлыгы эмес бул? Ким жооп берет? Ким жооп берет буга? Мына эң жакшы бир маселе менен бир нерсени айтайын, ушунча биздин мамлекеттин алсыздыгын мына жерде бир Бешкентте суу сактагыч турат. Ошону жардып койсок болбойбу? Ошого күчүбүз жетпейби биздин? Ошону жарсак булар таза суудан куйт эле го. Бизди канча 93 үйдү күйгүзүптүр. Мен аз санап келдим алар. Максатта 93 та үйдү күйгүзүптүр. 93 та үйдү ар бирине 300 миңден эсептесең канча акча болот? Ушунча элдин же кадыр баркы жокпу мына бийлик үчүн? Же буяк өгөй бала болуп калдыбы Кыргызстанга? Шайлоодан анан бияка бүт бардыгы жерде 120 та депутаттын бири дагы келген жок. Же бир депутат келдиби? Жок. Эч ким келген жок. Аким баш болуп отурат. Жок, биякта абал туруктуу деп. Туруктуу эмес, урматтуу туугандар, урматтуу бийлик өкүлдөрү. Мынакай эл kesим өткөн. 120 та депутат өткөн бири калбай келиш керек. Могу чек арага ошолор тизилип турсун, ок жеп. Октун жытын көрүп. Мына порк жыттан турат, мына достук айылы. Айылдын патшага түшө албайсың. Же жалган ким түштү айылга аралап? Эч ким. Биз бардык өтө албадык. Чындыгында өтө албадык. Ар 10 метрде бир тажик солдат, бир тажик танка турат. Биздин мына танкистер келген, танкистерге команда жок экен. 3 күндөн бери команда жок туруптур. Булар команда жок болсо эмне келди? Сөлөкөтү келдиби? Же көргөзмөгө келдиби? Болбосо элди коюш көрсүн, элдер кирип атсын мергенчилер өздөрү.